Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Нурактын нускалары деп аталган өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздүн ушул серияларын улантмакчыбыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз кайрадан ушул бас бөлтөктүн капталындагы кадимки аларча капчыгайынын оозундагы дөңсөөдөн улантылмакчы. Biz атайын ушул эңир кирип бараткан мезгилде тандап алып, бүгүн сиздерге кыргызга маңкурт болбогула деген эскерткич белгини айтып өткөн Найман эненин арманын, баянын сунуштайлы деп жатабыз. Албетте, муну Нурак аба сиздерге жеткирмекчи. Нурак аба, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына мен көрсөтүүнүн башында айттым. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз ушул Найман эненин тарыхына бир багышталса деп. Анда биз жалпы телекөрүүчүлөр менен чогуу сиздин ушул шекер болуп төгүлгөн, өзүңүздүн оозуңуздан ушул өртүрмөгөн баян дугалы сизге кезек берели. Биз эми уламыштардын баарын жомок деп көнүп калганбыз. Чыңгыз Байкебиз ошол жана Кылым картары бир күн деген романында Найман эне маңкурт тарыхындагы уламыш катары жазган. Ал эми бул биздин бабаларыбыздан калган уламыштарга санжырага салыштырганда бул тарых чындыгы болуп эсептелет да. Анткени мына өреге 18-кылымдын башында тарых боюнча Енесайдын боюндагы кыргыздарды мекенинен кууп чыгып, ошол кыргыздарды орус менен калмактын алтын хандыгы, алтан хандыгы, алтын эмес, алтан хандыгы деп тарыхта ушундай жазылат экен. Ошол алтын хандыгы жуңгар хан калмактары да. Ошолор Енесайдан кууган ушул Кара Тегинге чейин киргизген экен да. Алексей Левшин деген орустун офицери жазыптыр. Ошентип Енесайдын кыргыздарын мекенинен кууп чыгып, Анжан менен Кашкардын ортосундагы тоолорго жеткизе кууду калмактар. Эми калмактар бүгүнкү Тажикстанда калган Кара Тегинге киргизген экен да. Кара Тегинге киргизген экен. Анан ал кыргыздар качан баягы орустар Орто Азияны басып келе баштаганда орустан жүрөгү түшүп калгандыктан орус келсе дагы кыргын болушубуз мүмкүн. Орус каралашса балдарыбыздан ыйманы зат кетиши мүмкүн. Кайната менен күйөө бала тең ата болор, келин менен кайната сөгүшөр. Ошон үчүн кетели деп Афганстан, Индияга чейин кирип кеткен дейт. Ошол Тажикстандагы кыргыздар менен сүйлөшөм деп барган сайын. Ошолор ошо ар бир айылда 10-дон 5-тен келип бизге салам айтат. Ассаламу алейкум. Бир туугандар келип калыптыр. Ой, бияк эмне алып жүрөсүңөр деп мен чоочуйм да. Анан айтат алар, ушул биз биякта турактуу, ушул жердин турактуу ээлери бизбиз. Тажиктер болсо келгиндер булар. Булар кийин кыргыздын баары тиги Пакистан, Индияга кирип кеткенден кийин эң калган жерди бизге ээ бербей келип басып отурукташып калды. Мына жердин аты айтып турбайбы? Узун булак, Күл булак, Көк таш, Кийик мазар, бүт кыргызча да жеринин аттарынын баары. Аны тажиктерден сурайм, эмне үчүн бул Кийик мазар? Биз билбейбиз деп, бул биздин тилде эмес, түшүнбейбиз дейт. Анан тигилердин айтканы чын экен деп ошентем да. Анан ошентип Енесайдын кыргыздарынын уюткусу Пакистанга чейин чачылган экен. Анан бул Кытай бетиндеги кыргыздардын барандысы чериктер да. Ошол чериктер черик болуп атала элек кезинде мүмкүн. Кытайга арыз жазган экен да өкмөтүнө. Ошентип биздин кыргыз мекенин калмактар басып алды. Жардам бериңиздер анан бул нарынды, көлдү, чүйдү калмак бошотуп алып койгон экен да. Элдин баарын тиги Анжанга кийирип 50 жыл кармап турган экен бу жерде. Жана калмак ашу
Эмнеси деген калмакка тийиштүү белгилерин бар ошондо калган экен биздин жергебизде. Анан ошондо Кытайдын аскерлери келип калмактарды Кыргызстандан кууп чыкты дейт. Тарых ушундай жазат экен, тарыхчылардын тарыхы. Ошондон антиги кайра өзүнүн жерине кыргыздар көчүп келе баштады деп. Биздин Санжырабызда деле ошойт эмеспи? Болот би жанагы Сарыбагычтын бабалары. Болот би ушул жерге эл баштап келгенден кийин элди кайра ушул жака уйта баштады деп. Анан ошол бияктан сүрүлгөн калмактар казакка кирген экен. 1850-жылдары. 1750-жылдары. Казакка кирген экен, казакты жанагы Кыз жибек кинофильмде көрсөтүп атпайбы? Төлөгөн менен Бекежан жуңгарлар деп менен чабышып анан жеңип калып атпайбы? Ошентип ошол жакта дагы ошол кагыс чабыш болуп турган учурда калмактар менен Найман уруусунун ортосунда чабыш болгон экен. Анан чабыш болуп, анан жигиттер колго түшүп, качканы качып, кутулганы кутулуп, жеңгени жеңип ар беле болот да, согуш болгон жерде. Анан калмактардын салтында колго түшкөн жигиттердин чачын таза кырып, аны буту колун таңып, башына төөнүн терисинен шири кийгизип, анан аны какыраган ызыкка чөлгө таштайт экен. Анан ызыкта төөнүн териси катып отуруп, анан баягы чүрүшүп, башты кызып баргандан кийин баягы баш сөөгү жукараак жигиттердин мээси бычырап өлөт экен. Анан баягы сөөгү мыкты сынбаган жигиттерден чыдап жатат экен, анан чакты баягы чач өсө баштайт да. Өсө баштагандан кийин баягы терини тешип өтө албай анан кайра чач куйканы жиреп, куйканы аралап өсө баштайт экен. Ошондо кыйноого чыдабаган жигиттер акыл эсинен айрылып, анан ким кыйнаса ошону кудайым деп эсептеген бир жандыктарга айланат экен. Ал маңкурт деп коет экен аны. Ал маңкурттун баасы ошончо болот экен калмактар үчүн. Таза 100 жигитке бир маңкурт алмашпайт экен. Анан ошентип бир жигит маңкурт болуп калган экен. Чыңгыз Байкенин жана кылым карттары бир күн деген китебинде ошондой жазып атты. Мен маңкурт болуп калган экен, аны талаада казактын талаасында адашып жол таппай жүргөн кербендер ошого кабылып анан: "Хей жигит, жол кайда? Эл кайда?" десе, көзү тунарып, алыстарып эчтекени сезбей турат дейт. Бу байкуш маңкурт болуп калган турбайбы, андан аранан өтүп анан адашып жүрүп бир айылга жолугуп, анан ошол жерде чай ичип отурган үйдө кеп кылышат экен да, таң көрү керилген азамат экен, ушинтип маңкурт болуп калыптыр деп. Анан баягы чай куюп отурган байычы тигилердин сөзүнөн баамдап, кантса да ошол керилген жигит менин уулумдур деп анан кийин алдыртаң эч кимге сырын айтпай камданып, баласына кийим кечек, тамак аш, анан мынасын дайындап, ак мая деген күлүктүү өзү бар экен, аны суутуп дайындап, анан баягы мелчемдүү күнү жеткенде керек жарагын артынып алып, кеч киргенде анан мен төркүнүмө барып келетирем деп мындайраак абысына шыбырап коюп анан кийин кеткен экен да. Анан казактын чөлүн аралап, ак мая төө леп желип, эне боздоп кетип аткан жери мындай экен да. Ошентип канча күн жүргөнү белгисиз, акырып алып баласын таап басып жыгылат экен мынтип. Баласы болсо энесин жолотпойт, төшүнө түртүп. Энеси болсо: "Айланайым балам, мен сенин энеңмин, сенин атың Жоламан, атаңдын аты Дөнөнбай. Акыл эсиң болбосо да жүр, эл журт калып кетейин, Коргулбай багайын" десе, энесин төшүнө түртүп баласы жолотпойт дейт, "Менин кожоюнум бул төөнүн жанынан жылба" деген деп. Анан баягы энеси байкуштун боздоп сыздап жүрөгү сыйрылып аткан жерде анан алып барган тамак ашын жедирип, кийим кичегин кийгизем деп аракет кылып, баласынын жанында 3-4 күн эне байкуш аймактап жүрөт экен. Аңгы чакты баягы төөнелер калмактар төөлөрдү көрүп келебиз деп
найзаларын жарқылдатып, буыраларын бұрқылдатып, екеуі келатады дейтін. Қалмақтарды көріп, ені ақмая төге міне қалып қачады екен. Қалмақтар қуйды екен. Ені құштай үшіп, желдейсізіп, ақмая төге жеткірбей кетеді екен. Жетпесіне көз жеткен қалмақтар қайра келіп балаға. Бұлым не жүрген жан екен дейді екен. Бұл сен енеңі дейді. Алып кетем дейді десен де қалмақтар айтады екен. Бұл енең емес, азизі шайтан деген ұшыл. Сен алдап ешті барып башыңды қайрақ ташменен сүрет дейді екен. Анан баш терісінен жабартқартқан бала өңі болып қорқып кетеді екен. Ошандан баланың қолына жағы арматып. Еми кел сатып сал деп, анан сынамаға үшін. Қана атып көрші деп біреу тегетейін ұрғыды еткенде. Бала шарт етіріп жағы тартқанда тегетейі тешіп кетеді дейді. Атаң көр мұның есі қалбаса да қолында есі қалып тұр. Еми атады екен де, онан ба екі қалмақ кетеді екен. Анан кеткеннен кейін ені құш баяғы балам аман қалды жоқ бұ деп сыздап постап жүреді. Анан қайрылып балаға келіп, айланайың жоламан, қайдасың қыралдым десе баласы көрінбейді. Бір қалың төе мұнда жыла бергенде, ар жағында баласы жазын кезеп, сыңар сілеп отырған екен. Ай атпа деге чекті болбай баласы шарт жағын тартып жүрген ененің жүрегіне келіп қадырады екен жебе. Анан ене жаны шығып, тыбырап, ақмая төйден құлап, жерге құлап аратқандан Құданың құдіретшілігіменен башындағы ақшалы жоғылығы желге желп етіп ұша беріп, ал құшқа айланып. Анан ененің тілі сол құшқа бітуінен есіңе кел, сенің атаң Дөненбай деп ұшып кеткеніміз ошол құш. Бүгінгі күні да қазақтың чөлдерінде Дөненбай деп қиқыр ұшады дейді. Ошол жөніндегі хикаяны Чыңгыз Байкез ушунча келтіріп жазғандықтан Маңқұрт деген жұмрай жұртқа танымал хикая болып қалды ғой. Ошоға мен де қайрылып, мұның чынығы трагедия баласында емес. Баласы Есақынан айрылды, бітті. Анда ешқандай қайғы жоқ. Анық қайғы енесінде болуш керек деп, онан Найман ененің образын күйге салдым біледі.
деп учуп кеткен экен. Бұл сиздин азыркы маңкурттук жөнүндө айтканыңыз балким бүгүнкү күндө дагы айрым бир учурларда кайталанып калып жаткандыр. Бұл бүгүнкү муундарыбызга, эртеңки урпактарыбызга ушул сабак болсо, эли журтубузда ушул маңкурттар жок болуп, эли журтуна күйгөн патриоттор, мыкты эр азаматтарыбыз, уул кыздарыбыз көбүрөөк болсо деп Кудайдан тилейли. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Эңир кирип күн түнгө оошкону турат. Биз ушул бейпил түнгө узап бараткан убакытта биз бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жалпы эл журтка жакшылыктар тилейли, Нурага. Бейпилчилик тилейли. Эми Кудай буйрса, кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы ушул өзүңүздүн жүрөгүңүздө уялаган, сезимиңизде уялаган, элге журтка сунуштап келе жаткан ырларыңыздын, күүлөрүңүздүн, дастандарыңыздын тарых таржымалдарын жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жеткизе берербиз. Ишиңизде ийгилик болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Нурактын нускаларына ортоктошуп болдуңуздар. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.